Гепатит деген эмне жана кандай түрлөрү бар? Кайсы түрү бизде көп кездешип жатат? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө гепатит өнөкөт түрлөрү терең жайылууда. Гепатит бул боор клеткасын жабыркатып, анын сезгенүүсүнө алып келип, кийинчерээк ал клетканы жабыркап, циррозго чейин алып келип, же болбосо рак жаман ооруларга өтүп кетүүсүнө чейин себеп болот. Гепатиттин өнөкөт түрлөрү болот. Бул гепатит Б, С, Д. Азыркы күндө Кыргызстан боюнча гепатит Б жана дельта түрү Д гепатит жайылууда. Гепатиттин жугуштуу жолдору. Өнөкөт гепатиттер Б, С, Д булардын баардыгы тең кан аркылуу жугушу мүмкүн. Гепатит Б'нын клиникасы. Гепатиттер жуккандан кийин клиникасы түрүнө жараша болот. Гепатит Б'ныкы 6 айдан кийин жогору байкалышы мүмкүн. Боордо нерв клеткалары жок болгондугу үчүн катуу ооруп байкалбайт. Бир гана алсыздануу, бат чарчоо, ошондой клиникалар менен башталышы мүмкүн. Эгер оору мындай ярко проявляться этсе, бул ошо дененин саргаюусу, көздүн ичинин саргаюусу жана ошондой эле заң менен улуу зара, кичи заранын түстөрүнүн өзгөрүүсү байкалат. Ал эми бул гепатит Сга карап келсек, гепатит С ласковый убийца деп айтылат, же болбосо тихая убийца. Бул иммунитетти көптөгөн учурга чейин, анткени вирусту бат-баттан алмаштыргандыктан организм аны распознавать этпей, узак убакытка чейин организмде болуп клиника бербеши мүмкүн. Анан көбүнчө бизде учурда мындай болот, гепатит Сны жуктуруп алгандан кийин ошо улгайган учурда гана билишет да, же болбосо случайно билип калышат при обследовании. Анткени деген клиникасы ярко выраженный эмес, мисалы үчүн гепатит Б'ныкына же болбосо дельта агенттикине караганда. Анан дагы гепатит Б болгон жерде гана гепатит Д пайда болот. Эгерде сизге гепатит же болбосо цирроз деген диагноз коюлган болсо, сизге төмөндөгү нерселер болбойт. Бул болсо ысык болбойт, ушул боордун тушун танган болбойт, анткени сиз давление создавать этесиз. Андан сырткары банянын парилкасы, ысык температуралар болбойт. Бул боордун клеткасынын жабыркоосун күчөтөт. Жана ошондой эле оор жумуштарда иштеген болбойт, оор көтөрүү болбойт, 3 кг, 5 кг жогору. Анткени себеби бул дагы ошо цитолиз деп коет, боордун жабыркаган клеткаларынын күчөтүшүнө алып келет. Андан сырткары сизге субпродуктылар жегенге болбойт. Бул ошол малдын боору, ичи карындары жана башка органдары субпродуктыларды жегенге болбойт. Жана андан сырткары цитрустар сизге жегенге болбойт. Цитрустар бул ложный желтуханын да күчөнүшүнө алып келиши мүмкүн. Цитрус бул мандарин, апельсин, ошолордун согу да болбойт, өзү да болбойт. Ошол нерселерди рационуңузда караганыңыз жакшы. Андан сырткары, эгерде сизде гепатит бар болсо, үй бүлө мүчөлөрүнө жугуп калуу коркунучунун алдын алып, өзүңүз колдонгон ошол эле бритва болобу, ошол эле кусачки болобу, тырмак алгыч болобу, кайчы болобу, кан менен соприкасация эткен жана шилекей үйдө болгон нерсе менен биологический жидкостьте соприкасация эткен баардык буюмдарыңызды өзүнчө алганыңыз жакшы. Полотенце, идиш аяктарыңызды өзүнчө бөлсөңүз, бул үй бүлө мүчөлөрүн сактаганга жардам берет. Эгерде сизде гепатит бар болсо, сиз дарылансаңыз жана ошол үйдөгү профилактикалык мераларды сактасаңыз, балдарыңыз, жубайыңыз вакцинация алган болсо, анда үй бүлөдө коркунуч жок. Эгерде ал нерселер кылынбаса, бизде ушундай случайлар бар, үй бүлөсү менен ооруп калган случайлар бар. Анткени деген ошо мамасы, папасы баарына жугузуп койгон случайлар, же болбосо наоборот мамасынан же кызынан баарына жугуп калган случайлар бар. Бул ошол биз эле чогуу колдонгон зубный щеткалар болушу мүмкүн, ошол эле полотенцалар болушу мүмкүн. Үй бүлөнүн баарын дарылаш бул өтө кыйын. Үй бүлө үчүн да стресс, бул оору күчөшүнө, жайылышына алып келет да. Ошол себептен профилактикалык мераларды үйдөн сактаганыңыздар жакшы. Бул видеону тарткан себеби сиздерге анткени дегенде бүгүнкү күндө гепатит аябай терең жайылууда. Канча деген адистер, гепатологдор баардык жактан гепатит деп сүйлөп атса дагы ошо калың калкка жетпей атат да бул сөзчү. Анткени гепатиттин жайылуу жолу аябай көп болгондуктан терең жайылып атат оору. Анын кесепетинен цирроз, рак, жаман оорулары көбөйүп атат. Мисалы ушул отделенияны алып келсек, отделенияда цирроз оорусу көп. Цирроздун дагы причиналары аябай көп да. Анын эң бир причинасы бул 70 даже 80% бул ошо вирустар түзөт. Бир гана Баткенди алып карасак, статистикага карасак, кыска убакыттын ичинде көптөгөн адам гепатитти жуктуруп алган. Гепатитти жуктуруп алгандан кийин өнөкөт түрү канда кала берет. Вирусту каршы дары ичкенден кийин деле сакталып калуусу мүмкүн. Ошол оорунун кесепетинен кийин цирроз, рак, жаман ооруларына чалдыгып калуу коркунучу көбүрөөк.